Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Зардалынын жолу кеңейип жатат. Зардалга бара турган жалгыз унаа жолдун тар жерлери тазаланып, кеңейтилип жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook баракчасына жазды. Зардалы Баткендин бийик тоолуу жетүүгө кыйын зонадагы айылы. Учурда алыскы айылга алып баруучу жол жыл сайын май-июнда ачылып, кыш түшкөндө жүрүүгө мүмкүн болбой калат. Эске салсак, 29-сентябрда президент Садыр Жапаров Зардалыга болгон сапарында Зардалыга бара турган жолдун салынышы 2025-жылы жазында башталарын билдирген. Баткенде 1000ден ашык үй-бүлөгө азык-түлүк таркатылды. Баткен райондору аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан билдиришкендей, Ыйман фонду Король Салман гуманитардык жардам борбору менен биргеликте Баткен районунун жана Баткен шаарындагы 1277 үй-бүлөгө азык-түлүк себеттери тапшырылды. Азык-түлүк себеттеринде ун, май жана күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү азыктар бар. Жардамды таркатуу иш-чарасына президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн орун басары Жаныбек Исаков баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү жана Ыйман фондунун өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик ипотекалык компания Баткендеги ипотекалык үйлөрдү алуу шарттарын түшүндүрөт. Бүгүн 15-октябрда саат 15:00дөн 18:00га чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын калкты тейлөө бөлүмүнүн адистери ипотека механизмдери аркылуу турак жай алуу боюнча жарандардын бардык суроолоруна жооп берет. Бул иш-чаралар 16-17 октябрь күндөрү саат 9:00дөн 18:00га чейин жүргүзүлмөкчү. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай программасынын туурасында толук маалымат алууну каалаган жарандар Баткен шаарынын мэриясынын 2-кабатындагы 4-кабинетке кайрыла алышат. Жарандар 3 программа боюнча кезекке туруп жеңилдетилген шартта үй алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Биринчи программабыз бул социалдык ипотека, көп балалуу үй-бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, башкача айтканда 1-2-3 группадагы майыпта бар жарандар жана 18 жашка чейинки балдары бар жалгыз бой ата же эне социалдык ипотека боюнча бере алышат. Льготтук ипотека бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген жарандарыбыз бере алат. Арыз берип, арызы жактырылган жарандардын кезеги келгенде квартиралар баштапкы төлөмсүз 4% үстөк менен 25 жылга деп берилет. Үчүнчү программабыз жеткиликтүү ипотека, доступный ипотека. Бул жакта дагы шарттар ушундай. Кезеги келгенде бул жакта дагы баштапкы төлөмсүз, бирок 8% үстөк менен 25 жылга деп алышат. Баткенде Алтын калем сыйлыгынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата Баткен облусунун аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ММКнын өкүлдөрү үчүн уюштурулган Алтын калем сынагынын жыйынтыгын чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы кабарлады. Алтын калем сыйлыгын Фергана медиасынын Баткендеги журналист Сабыр Абдумомунов жеңип, Алтын калем статуэткасы, диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланды. Радио берүү номинациясы боюнча Салам медиасынын журналисти Гүлбарчын Амирова, интернет номинациясы боюнча Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров, мезгилдүү басылма номинациясы боюнча Лейлек райондук Ата журт гезитинин кабарчысы Бүрайма Кудайбердиева, теле берүүчү номинациясы боюнча УТРКнын Баткен телеканалынын журналисти Мүнгүл Кочорова диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланышты. Ал эми Ала Тоо 24 телеканалынын журналисти Максат Акылбеков диплом жана өкүлдүн кызыктыруучу сыйлыгына ээ болду. Сынактын максаты облустун социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүүсү жөнүндө маалыматтарды калктын калың катмарына жеткирүүдө массалык маалымат каражаттарынын ролун жогорулатуу. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.